Жума күндүн таңында кайрадан Теңиртоо таңы таңкы түз берүүсү биздин Теңиртоолук телекөрүүчүлөр менен амандашып жаткан маалы жалпыңыздарга ысык салам жолдоо менен 1 саат бою кызматыңыздарда мен Жапара Насырова болмокчумун. Адаттагыдай эле биздин кабарчылар атайын сиздер үчүн деп мыкты рубрикаларды, мыкты репортаждарды дайындап койгон. Алдыңкы мүнөттөрдө дал ушул куттуу студиябызда мыкты маектер дагы орун алмакчы. Андыктан жалпыңыздарды биздин берүүдөн алыстабай турууга чакырабыз. Ал эми салтка айланып калгандай эле бүгүн дагы күздүн жашнакай көшөгөбүздү жагымдуу музыка ачып берсин. Андан кийин жолугалы. Балдар үйүнө дайым майран курабыз да апшайганын түбүндө ырдайбыз да ойнойбуз, ыр күлкүгө тойбойбуз. Акча келсе айылдан да аны бирге тойлойбуз. Биз ырдасак каттуула, терезелер ачыла, токтогондо гитарада кол чабуулар шаттырап. Студенттер барыбыз, бүгүн курак чагыбыз, күндөрдүн бир күнүндө да келди бизге жаңы кыз. Биз достоштук тез эле ырдайбыз кечеде, жаңы келген сулуу кызы аралашпай кечеле. Эч билгизбей бирөөгө жүрөк толкуп тимеле, жаңы келген сулууну да сүйүп калды чын эле. Секетим, секетим, сезимди козгоп келесиң, себелеп өткөн жамгырдай, сергитилерге бересиң. Кара эле кара каралдым, кайсы эле күнү жаралдым, кабылдым сенин сүйүңө, кайгыртма мени карагым. Секетим, секетим, сезимди козгоп келесиң, себелеп өткөн жамгырдай, сергитилерге бересиң. Кара эле кара каралдым, кайсы эле күнү жаралдым, кабылдым сенин сүйүңө, кайгыртма мени карагым. Ушул түнү түш көрдүм, чочуп туруп өзгөрдүм. Ак сүйүмдү айтам деп мен өзүмө сөз бердим. Кич киргенде кайрадан чаңгат болуп айланам. Арабызда жаңа кыза жаркылдаган жайнаган. Ак чаптары бакылды, канча ырлар жазылды. Бизге келген жаңы кыза баягыдан ачылды. Балдар ага суктанат, кыздар андан кызганат. Шек алдарбай жүрөбүз да шилекелеп жаштарат. Жүрөктөрдү эзиптер, тагдыр өзү чечиптер. Жаңы кызды бир күнү да ала качып кетиптер. Кейип канча жаныбыз, жок беле деп багыбыз. Болмаган түгөйдөгө бойдон калдык барыбыз. Секетим, секетим, сезимди козгоп келесиң, себелеп өткөн жамгырдай, сергитилерге бересиң. Кара эле кара каралдым, кайсы эле күнү жаралдым, кабылдым сенин сүйүңө, кайгыртма мени карагым. Секетим, секетим, сезимди козгоп келесиң, себелеп өткөн жамгырдай, сергитилерге бересиң. Кара эле кара каралдым, кайсы эле күнү жаралдым, кабылдым сенин сүйүңө, кайгыртма мени карагым. Мына ушундай жагымдуу музыка бүгүнкү биздин эфирибиздин көшөгөсүн ачып берди. Биз болсо берүүбүздү алдын көздөй улантабыз. Алдыда бизде силер билесиңерби рубрикасы. Бул рубрикада албетте биз өткөнкү берүүлөрүбүздө кыштын келишин кабар салып, анан жалпыңыздарды үйүңүздөрдү жылуулоо жана ал жылуулоочу жанагындай каражаттардын курамында эмнелер бар экендигин кененирээк айтып бергенбиз. Ал эми бул ирет болсо албетте бизди алыс жолго жеткирүүдө өтө чоң жардамчы дал ушул биздин автоунаалар жөнүндө кеп кылалы деп турабыз. Дароо эле ошол бир кар жаагандан кийин эле көпчүлүгүбүз дал ушул унааларыбызга кышкы дөңгөлөктөрдү алууну ойлоп баштайбыз. Бирок сиз ойлонуп көрдүңүз беле, дал ушул кышкы дөңгөлөктөрдүн курамы кандай болот, алар кандай ыкмада жасалып чыгат? Анда келиңиздер кесиптешибиз Токтосун Жакыпов тарабынан кенен материал даярдалган. Биргеликте көңүл буралы.
Жер жүзүнүн көпчүлүк аймактарында кыш мезгили 6 айга чейин созулат. Демек, унаа үчүн ишенимдүү жана мезгилге ылайык резина дөңгөлөк болушу керек дегенди билдирет. Кыш мезгили дагы келип калгандыктан муну билүү ашыктык кылбайт. Кышкы жана жайкы дөңгөлөктөрдү салыштырганда көңүлүңүздү бурган биринчи нерсе протектордун үлгүсүндөгү олуттуу айырмачылыктар. Жайкы резина массивдүү, жыш блоктор жана эң аз муундары бар ошол эле узунунан кеткен кабыргалар, ошондой эле тегеректелген чийин аянттары үстөмдүк кылса, кышкы модельдерде баардыгы кармап турган четтердин максималдуу санын түзүүгө багытталган. Карга жана топуракка адгезия, тагыраак айтканда сүрүлүп, жабышуу жогорку коэффициенти бар курч, четтери чоң, өзүнчө жайгашкан протектордук блоктордон түзүлөт. Майда четтери көптөгөн лемалардан, өзгөчө ички оюктардан түзүлөт. Чийин аймагы жайкы резиналардан айырмаланып, блоктордун сыртка чыгып турган четтеринен турат. Алар көбүнчө капталга чейин созулат. Бул терең карда, борпоң топуракта жана чуңкурларда кошумча тартууну камсыз кылат. Блоктордун жана лемалардын четтерин жайгаштыруу рулдун жана башкарылуучу дөңгөлөктөрдүн ар кандай позицияларында кыймыл векторуна перпендикуляр болгон бириктиргич кырлары дайыма боло тургандай долбоорлонгон. Бул тартуу жана тормоздоо касиеттерин жогорулатат. Ошол эле учурда ишенимдүү каптал блоктор кармап, кырлуу чийиндер коопсуздукту камсыз кылат. Кышкы резина дөңгөлөктөр ошондой эле иштелип чыккан терс профили, башкача айтканда каналдардын жана оюктардын айкалышы менен айырмаланат. Бул тез арада сууну, карды жана баткакты контакттык өзгөрүүнү алып салууга мүмкүндүк берет. Кышкы дөңгөлөктөрдүн протекторунун үлгүсү көбүнчө багыттуу жана симметриялуу, борбордук бөлүгү жебе сымал, V түрүндө болот. Бул суунун тез жана бир калыпта агып чыгышын камсыз кылат. Ошондой эле өнүккөн түртүүчү четтерди түзөт. Ошондой эле асимметриялык үлгүсү бар жана анын кырды тартуу үчүн жооптуу ички бөлүгү да багыттуу элементтерге ээ. Континентал кышкы асимметриялуу үлгүсүн иштеп чыгууда өзгөчө ийгилик алып келди. Бош турган блоктор, ал тургай ички каналдар, лемалар аркылуу кесилип, жайкы дөңгөлөк элементтерине караганда бир кыйла азыраак катуулуу болот. Натыйжада курч маневрлар учурунда контакттык патыш менен алкактын ортосунда оюн пайда болот. Башкача айтканда формалык өзгөрүү, ийилүү, чоюлуу менен жерге болушунча жабышуу аракети жүрөт. Бул эффектти кандайдыр бир жол менен азайтуу үчүн блоктордун ортосундагы бөлүкчөлөр, секирүүчүлөр жана бириктирүүчү элементтер колдонулат. Андыктан лемалардын дубалдары бири-бирине өтүүчү пирамидалар жана оюктар 3D лемалар түрүндө жасалган. Демек, кышкы дөңгөлөктөрдүн жасалышы адамдын коопсуз жүрүшүнө өбөлгө түзөт. Мындан сырткары кышкы дөңгөлөктөр менен жайкы дөңгөлөктөрдүн ортосундагы олуттуу айырма бул шпилькаларды колдонуу мүмкүнчүлүгү. Жайкы модельдерден түп тамырынан бери айырмаланган кышкы резиналардын экинчи элементи резина кошулмасы болуп саналат. Анын негизги сапаты төмөн температурада ийкемдүүлүк жана жабышчаак касиеттерин сактоо болуп саналат. Бул табигый каучуктун жана кремний диоксидинин жогорку курамын камтыган атайын формула менен жетишилет. Кышкы резина кошулмасы +7 градустан төмөн орточо суткалык температурада натыйжалуу иштей баштайт. Төмөнкү чек резинанын түрүнө жараша болот. Жумшак европалык модельдер үчүн болжол менен -20 градус. Жогорку сапаттагы нордик резиналары -40-50 градуста өз касиетин сактап калат. Yokohama компаниясы диллерлерге жана пресстерге таза музда спорттук коньки тебүүчү аянттарда толугу менен демонстрациялык тест драйвдарды өткөрүп келет. Саатына 5-10 чакырым ылдамдыкта айдап баратканда унаа конустардын ортосунда так жана ишенимдүү маневр кылат. Ал эми жайкы резиналарда унаалар так траекторияны түзө албайт. Ушул эле аралашма менен дагы бир тесттик сыноо ийри буйру карлуу жолдо жүргүзүлөт. Унаа Advan Sport резинасына окшош жайкы протектордун үлгүсүндөгү резиналар менен жабдылган. Айдоо ылдамдыгы кышкы протектордун үлгүсүнө караганда төмөн, бирок жайкы резинага караганда пропорционалдуу түрдө жогору. Bridgestone ушундай эле технологияны колдонот.
Айырмасы анын тилдүү резинасынын тешикчелеринде кабыкчасы жок. Шпилькалуу дөңгөлөктөр үчүн резина аралашмасы, штрихсиз модельдер үчүн резинадан курамы жана касиеттери боюнча айырмаланат. Бул адатта тээктердин бекем кармалышын камсыз кылуу үчүн бир аз катуураак болот. Көптөгөн өндүрүүчүлөр шпилькалуу модельдерде 2 катмар протекторду колдонушат. Мында астыңкы катмар шпильканын төмөнкү фланецин кармап туруу үчүн абдан тыгыз жасалат. Мына көрөрман, жай мезгилинде кышкы дөңгөлөк менен жүрүү ыңгайсыз, бирок кыш мезгилинде ага өтүү чоң жоопкерчиликти талап кылат. Анткени муну менен сиз өзүңүздүн өмүрүңүздү гана сактабастан, сиздин унааңызга түшкөн жүргүнчүнүн дагы өмүрүнүн коопсуздугун эске алышыңыз абзел. Көрүп жатканыңыздар Теңир Тоо таңы таңкы түз берүүсү. Биз болсо берүүбүздү алдын көздөп улантабыз. Жогоруда биз айттык эле, бүгүнкү куттуу студиябыздын төрүндө дагы меймандар орун алып, мыкты маектер болот деп. Анда мен сизди тааныштырып өтөйүн. Бүгүн биздин мейманга Нарын аймактык ветеринардык лабораториясынын начальниги Ишенбек Алмамбетов агайыбыз келген. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Маанайыңыз кандай? Жакшы келип алдыңызбы? Рахмат. Биринчиден ошо сиздерге ыраазычылык билгизем. Таңкы мейман рубрикасында атайын ушул зарыл болгон ветеринардык багыттагы маселелер боюнча маектешүүбүзгө. Рахмат. Жакшы экен. Анда дароо эле биринчи баягы суроомду атайын. Лабораториянын көз карашында, учурда дегеле абал кандай болуп атат агай? Эми өзүңүздөргө маалым болгондой, жалпы телекөрүүчүлөрдүн маанайында передача болуп аткандыктан мен айтып коеюн, ушул ветеринардык адис, ветеринардык кызмат бүгүнкү күндө ар дайым ошо биздин Нарын тоолу Нарын аймагындагы бирден бир жоопкерчиликтүү кесиптин ээлерибиз деп мен айта алам. Экинчиден ошол азыркы кырдаалда эпизоотиялык кырдаал биздин лабораториялык кызматкерлердин көз карашында абал азырынча туруктуу. Өткөндөгү азыр передачаны көрүп аткан айрым жолдоштор туура эмес түшүнүшү мүмкүн. Каяктан туруктуу, көчөлү ат башыдан Сибир жарасы чыкпадыбы деп туура. Бул эми мезгил менен чыгып туручу оору, мындайча айтканда жер кыртышынан малга жугуп туручу оору болуп эсептелет. Албетте бул боюнча жерлердеги адистер тийиштүү кызматтарын аткарып, мына бүгүнкү күндө эпизоотиялык кырдаал көзөмөлдөнүү деп айтсак болот. Абдан жакшыдан деги эле ушуну алдын алса болобу, дал ушул Сибир жарасын? Албетте, кайсы гана оору болбосун, биздин ветеринардык мыйзам ченем актыларында көрсөтүлгөн оорулардын баарын алдын ала алууга биз милдеттүүбүз жана болот. Мына ушул деги эле кыш мезгили келгенден баштап баягы малды туудуруу, убагы башталат эмеспи? Бұртсүлөс боюнча дал ушул кезде бұртсүлөс оорусу абдан күч алган мезгил болот да. Ушул дарт боюнча айтып берсеңиз. Абдан туура суроо. Себеби ушу айтпадым, дагы жолу кайталап коеюн. Нарын аймагы, айрыкча Теңир Тоо эли жалгыз каранып, оокат кылып жашоо өткөргөн, тиричилик өткөргөн бул мал чарбасы болуп эсептелет. Анан албетте мал чарбасына зооветеринардык эрежелер так сакталыш боюнча биз кызмат иштешибиз керек да. Аны эми азыр бұртсүлөс оорусу өсүү жолунда болуп атат деген пикирлерди мен мындай деп түшүндүрөт элем да. Буга чейин малдар идентификациядан өтпөй келген да. Анан баягы өкмөт, Кыргыз Республикасынын өкмөтү, ветеринардык кызматтын жетекчилиги деле болгон элдин суроосунун талабына ылайык идентификация бүткүл дүйнөдө жүрүп атат булчу. Идентификация процесси ишке ашкандан тартып, малдын башы дагы кескин түрдө өсүүнүн үстүндө болду да. Себеп дегенде буга чейин катталбай жүргөн, жашырып көмүскөдө жүргөн малдар катталбай эдемдөөдөн өтпөй келген болсо, мына бүгүнкү күндө алыскы жайыттардагы, орто жайыттагы баягы көмүскөдө жүргөн малдын баары бүт каттоого түшүп, аргасыздан изилдөөнүгө алынып калды да. Ошонун кесепетинен, ошонун натыйжасында деп ойлойм, ошол ветеринардык кызматкерлердин күчү менен, жергиликтүү бийликтин күчү менен, элдин күчү менен ишке ашкан маселе деп ойлойм, мал көп изилденип атат. Ошого жараша бұртсүлөс оорусун аныктоо
өсүп атат десек болот да. Экинчиден, ошол бруцеллез аныкталган малды ветеринардык законго ылайык 15 күнүн аралыгында башка малга кошпостон жок кылынууга жатат да. Аны эми жок кылынууга жатат десе эле муну өрттөп, көмүп же болбосо куйкалап сатып жоготуу эмес. Колдон келсе өзүнчө бөлүп, семиртип, анан кадимки эле азык-түлүк катары пайдалана берсе болот. Себеп дегенде муздаткыч установкаларга, холодильникке айталы түшсө, ал микроб өзү ал күчүн жоготот. Тиешелүү тамакка пайдалана берсе болот. Другой вопрос, сырой, чийки убагында сүт ала турган болсок, 40-45-50 градуска чейин кайнатып, анан жугушсуздандырса болот, же болбосо коопсуз катарында пайдалана берсе болот. Абдан жакшы экен. Анан бүгүнкү күндө дал ошол шаар болобу, айыл жергесинде болобу, ошол баягы малдын башын көбөйтүү дагы колго алынып, сандан сапатка деп баягы атайын багыттагы малдарды дагы өстүрүп жатышат да. Анан буга карата дал жогоруда сиз айткандагыдай оорулар дагы баягы мал менен өз убагы менен жаралып жаткандыктан ветеринария кызматкерлерине болгон баягы күч суроо талап дагы жогору да. Бүгүнкү күндө деги эле ушул ветеринар болом деген жаштар барбы? Негизи эле ушул багытка кызыккан. Албетте, бул азыркы дүйнөлүк практикада мен мактануу менен айтып коеюн, бир кезекте ушул жеке учагы бар. Жеке учагы бар. Жалгыз кызмат ушул биздин дүйнөлүк практикада ветеринардык кызмат. Айталы ошол бүткүл дүйнөлүк эпизоотиялык бюро деп коет, аны борбору Франция өлкөсүндө турат. Ошонун президенти, допустим, жеке учагы менен дүйнө жүзүн кыдырып, тиешелүү багыттагы нускамаларды, ооруларга тиешелүү жардамдарды, методикалык болсун, практикалык болсун, семинар түрүндө болсун, ошондой жумуштарды өткөргөн жалгыз кызмат, мындайча айтканда. Ошол багыттан ала турган болсок, биздин азыркы жаштар, могу эле биздин агротехникалык колледждин астында ветеринария кызматы ачылган, бюджеттик негизде. Кийинчерээк ошол тиги акча төлөп окуп калышты, но көпчүлүк орунда азыр бюджеттик орундан окуп, кыздар, балдар группаларын топтошуп, мен өзүм ошол жакта да сабак берем, кошумча саат. Ветеринардык кызматка кызыккандар көп. Ветеринар окууга. Абдан жакшы. Аккредитация боюнча айтып берсеңиз агай. Кененирээк. Эми биздин бүгүнкү күндөгү чордо, биздин кызматтын чордонундагы деле кимде ким болбосун, жетекчиликте болобу, элди болобу, кимди ким кызыктырган ушу биздин аккредитация маселеси болуп атат да. Эгерде биз буга чейин кыргыз мамлекеттик стандарттын, мамлекеттик стандарт, ГОСТ деп коет, ошолордун талаптары менен иш алып барып келген болсок, биз анын күбөлүгүн алганбыз. Бүгүнкү күндө биздин колубузда күбөлүк турат. Иш алып барып келгенбиз. Ал эми Кыргызстан, өзүңүздөргө маалым болгондой, Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден тартып 5 мамлекет ортосунда өзүнчө техникалык регламент иштелип чыккан. Же болбосо башкача тил менен айтканда, кимде ким кандай азык-түлүк чыгарып аткан болсо, ошол эле айталы сүт, ошол эле жумуртканы айталы, ошол эле тиги крупаны айталы, ошол эле жүгөрү, картошка, жашылча болобу, техникалык маркировка, регламент өзүлөрүнө иштелип чыгып, ал эл аралык айлак деген уюм бар, метрологиялык. Мунун айланасында мына бүгүнкү күндө буга чейин 67 мамлекет иш алып барып келген болсо, мына бүгүнкү күндө ал мамлекеттин саны өсүп 112 дүйнөлүк мамлекеттер түзөт. Ошолор менен биргелешип иштеп чыккан Исамбек 17.025 мурун 19 болчу, азыр 21 деген маркировка менен, ГОСТ менен мындайча айтканда иш алып барууга туура келип атат. Демек, бул эмне деген сөз? Мындайча айтканда, биздин буга чейинки алып барып келген иштерибиздин компетенттүүлүгүн, же болбосо айталы ошо биздин адистердин компетенттүүлүгүн, ошол биз эле иштеп аткан аспаптардын жөндөмү, текшерүү мүмкүнчүлүгү канчалык деңгээлде туура так болоорун аныктоочу уюм. Ал эми процедура өзүнүн норматив, техникалык нормативтерге ылайык көптөгөн келишпес учурларды жокко чыгарып турат. Мал менен келип. Эң эле башкысы окутуу болот.
адистерди окутуп болот. Андан сырткары ошол жанагы эле аспаптарды поверка деп коет, текшерүүдөн, калибровкадан деп коет, аттестациядан өткөрүүгө туура келет. Ал 3 процедура 3 мезгилди талап кылат, мындайча айтканда. Биз ушунун баарын жетишүү максатында биздин түз республикалык жетекчиликтин жардамы менен Айталы ветеринардык таныктоо жана экспертиза борборунун жетекчиси Алмаз Карыбаев Жунушбаевдин, ошол эле биздин айыл чарба министрлигинин астындагы ветеринар кызматтын жетекчиси Улукбек Сыргабаловичтин түздөн түз кийлигүүчүсү менен, ошо менен бирдикте экономика министринин астындагы мамлекеттик аккредитация борборунун адистери менен бирдикте бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. Мындайча айтканда 2 жолку текшерүүдөн өтүп, биздин адистердин компетенттүүлүгүн текшерүү максатында Москва, Россия Федерациясынан Москвадан, андан кийин эле могу биздин Казакстандан, Москвадан 3 жолу, Казакстандан 2 жолу текшерүүлөр келип, мындайча айтканда алар биосунамдар салып берет биздин адистерге код менен. Ушуну текшерип бергиле, кайсы оору экен дейт. Биздин адистердин ордуна текшерип жөнөттүк, канааттандырырлык деген баа алып, бүгүнкү күндө сертификатыбыз колубузда туруп атат. Ал эми ошол менен бирге Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн камкордугу астында ошол 2017, 2018, 2019 жылдары биздин лаборатория капиталдык оңдоодон өтүп, өзүңүздөр деле барып көрүп жүрөсүздөр, делегация менен барып келгенде. Капиталдык ремонттон өтүп, ошол техникалык регламенттердин талаптарына ылайык кайра оңоп түзөп, кошумча имараттарды салып, кошумча аспаптарды алууга туура келди. Ал үчүн жана биздин Кыргыз агробизнести атаандаштыкты өркүндөтүү борборунун түзмө түз жардамы менен Төрөгүл Ниязович Бековдун жардамы менен, ошондой эле проект доступа, обеспечение доступа, подр деп коет, КРНКам деп коет, ошолордун түздөн түз жардамы менен кошумча текшерүү жабдууларды, аспаптарды орнотуп, бүгүнкү күндө ишке даярдап атабыз. Ошону менен бирге ошол аккредитациянын талабына ылайык айрым айталы өрт коопсуздугуна карата тиешелүү нерселерди, сигнализация деп коет, ал ошол жасаага туура келди. Ортодон заземление деп коет, жанагы чыңалууну болгон жабдууларды чыңалууну туташтыруу. Ошол системасын бүткөрүүгө туура келди. Ошол менен бирге адистер маал менен 3 айда, 2 айда бирден окуп келип атышты. Колдорунда сертификаттары бар. Бүгүнкү күндө биз ошол жанагы ортодогу 2 айтпадым, 2 баалоодон кийинки мөөнөт берилген. Ошол мөөнөт аяктары менен булар келип жыйынтыктап сертификат алабыз деген үмүттө туруп атабыз. Бул жеке менин же болбосо бир жетекчинин колунда эмес экен да. Бул өзү процедура эл аралык, айтпадымбы? Эл аралык 112 мамлекеттин ортосунда иштелип чыккан техникалык регламент. Ал бир күндө же болбосо бир жылда, 2 жылда бүтчү процедура эмес экен. Тилекке каршы. Бирок эми ошол кандай болгон күндө дагы бир тобун көп нерсени бүтүп аяктап калдык. Колдон келсе мына чыдап туруп ушул жаңы жылга жетип жетпей, балким жаңы жылдан кийин болуп калабы, сертификатты алсак, биздин облустун аймагындагы экспорттук мүмкүнчүлүгүн арттырууга түздөн түз кызмат кылабыз деп мен ишенип турам. Экинчиден ошол учурдан пайдаланып айткым келет, ошол Нарын облусунун аймагындагы бал өндүрүүчүлөр болобу, эт өндүрүүчүлөр болобу, сүт өндүрүүчүлөр болобу, колдон келсе торгово-промышленный палата деп коет, ТППнын жардамы менен болобу, же болбосо жанагы ассоциация потребителей деп коет, ошолордун жардамы менен болобу, бирдиктүү реестрге кирип, экспортко мына мен баланча тонна балым даяр, баланча тонна этим даяр деп ушинтип эле ушул шыкактап турса, буюрса облустун келечеги алсыда деп ойлойм мен. Абдан жакшы. Ишембек байке, айтсаңыз, мына ошол жогоруда айтып калдыңыз, биздин заманбап жабдууларыбыз даяр депчи. Демек, деги эле ооруну аныктоодо сиздерде багы материалдык жактан, техникалык жактан эч кандай мүчүлүштүктөр, бир кыйынчылыктар, көйгөйлөр жок, баардыгы тең жаңы жабдуулар менен жабдылган. Кудай буюрса, айтпадым, ошол жана биздин аспаптар 18-19 жылдары көчө чукулда акыркысы менен жабдылды. Өтө сезимтал. Мындайча айтканда, сезимтал дегеним кандай? Болор болбос,
атмосферанын нымдуулугу дейли, ошол имараттын температурдук режим дейли, ошолорго аябай сезимтал аспап болгондуктан буларды жана кичинекей баладай эле мамиле кылып, мына бүгүнкү күнү ошону көздөн кара кене сактап иш алып барып атышат. Ошол эле ПЦР деп коет, полимер цикличная реакция деп коет. Мурун буга чейин бул бизге жомок болчу. Китептен эле көрчүбүз жана литературадан көрө элек. Азыр мына бүгүнкү күндө биздин адистер аны өздөштүрүп, ИФА дейли, иммуноферментный анализ деп коет. Ошол анализдерди жүргүзүүгө мүмкүнчүлүккө ээ болдук. Бул өтө чоң жетишкендик деп эсептесек болот. Муну адистер түшүнөт. Көрүп аткан адистер болобу, кызыктар адистер болсо сөзмө сөз түшүнөт муну. Абдан жакшы. Мына ошол сизге эркин микрофон берели. Ишен мырза, дагы телекөрүүчүлөргө ушул мал ээлерине кандай кеп кеңештигиңизди айтасыз бул камерага? Чоң рахмат. Урматтуу теңир тоолук жердештер, урматтуу фермерлер, мен сиздерди ошол бүгүнкү учурдан пайдаланып, ушул мал чарбасына болгон, малга болгон мамиле боюнча дагы бир жолу кайрылууну туура көрүп отурам. Себеп дегенде өзүңүздөр көрүп атасыздар, канчалык деңгээлде мал көбөйгөн сайын ошончолук малдын оорусу көбөйдү. Биринчиден мына биз айтып атабыз ошол сандан сапатка деп. Туура сырт жактан өндүргүч кочкорлорду, өндүргүч букаларды, өндүргүч айгырларды сатып келүүгө туура келип атат. Эми ошолорду алып келерде адистер менен кеңешип, же болбосо биз менен кеңешип туруп, могуну алсам болобу десеңер, бул эң биринчиден. Биз аны текшерип, жарактуу жараксыз экенин, оору бар жок экенин аныктап бергенибиз милдеттүүбүз. Экинчиден, ушул малга малдай мамиле кылбай, малга бир адамдай мамиле кылсак деген суранычты айтар элем да. Малды баягы күтүрөтүп эле баягы санын карап эле айдап жүрө бербестен, убагында ветеринардык кызматкерлерге көрсөтүп, жаз күз эки эле мал эмдөөдөн өткөрүп, тиешелүү процедураларды алып турса, айталы жанагы жогоруда айтып өткөн Сибирь жарасы дейли, ошол эле бурцелоз оорусу дейли, ошол эле эхинококкоз оору дейли кездешпейт эле дегенге ойду айткым келет да. Колуңардан келсе түзмө түз адистер менен кеңешип, адистер аркылуу болгон экен, малды сойгон күндө дагы, сатып келген күндө дагы, тирүү малга базарга сатаарда дагы албетте анын баарын жүргүзөсүңөр, бирок айрым учурларда жаздым калып жанагындай мүчүрүштөр болуп аткандыктан бул утур айтам да. Экинчиден, базарга да сатып аткан эт, сүт, жумуртка болобу, сиздер сертификатын суроого акылуусуңар. Жөн эле акыркы сүттү алып кеттим деп алып басып кетпестен, сүттүн сертификатын сураш керек. Эттин сертификатын сураш керек. Ошол эле балдын сертификатын сураш керек деген бир өтүнүштү айткым келет. Албетте бүгүнкү күндө түйшүктүү мал багуу, түйшүктүү процесс экенин мен түшүнөм. Себеби мен өзүм да мал багам, өзүм да мал менен алектенем. Ошондуктан ошол малга малдай мамиле кылбайбы, адамгерчилик көз караш менен адамга кылган мамиледей кылып булсак, биздин Нарын облусундагы мал чарбачылыгы потенциал өтө зор. Ошол эле айталы топостун эти, ошол эле жылкы, ошол эле кой. Деги эле коюңузчу, ошол эле кадимки эле биздин ат башынын балы, эмне деген брендти ээлеп турат мына бүгүнкү күндө. Кудай буюрса, ушул келе жаткан жаңы жылда баарыңыздарга ийгилик каалайм, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Мал оорубаса, адам оорубайт деген тилекти айткым келет. Колуңардан келсе ветеринардык кызмат менен тыкыз байланышта болуп, кеп кеңештиге алып жардам берүүгө биз ар дайым даярбыз. Абдан жакшы, таң эрте келип, алтындай болгон убактыңызды бөлүп, Теңир Тоо элине дал ушул ветеринариядагы, лабораториядагы болуп жаткан өнүгүүлөр, өсүүлөр боюнча маалымат бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир ирет тааныштырып өтсөм, телекөрүүчү, бүгүн биздин мейманда Нарын аймактык ветеринардык лабораториясынын начальниги Ишенбек Алмамбетов агай болду. Чоң рахмат агай. Сиздерге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ушул биздин Нарын жергесиндеги дыйкан фермерлерге, деги эле калың калкка кеңири маалымат бергениңиздер үчүн мен абдайым ыраазымын. Сиздер менен кызматташууга биз да дайым даярбыз. Чоң рахмат. Биз болсо берүүбүздү алдыны көздөй улантабыз. Алдыда бизде өткөн күндө Теңир Тоо аймагында болуп өткөн урунттуу окуялар топтому менен кесиптешибиз Жазгүл Усубалиева тааныштырмакчы. Биргеликте көңүлүңүздөрдү жаңылыктар топтомуна бурабыз.
Эфирде Нарын жаңылыктар маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Ат башы сүт ишканасы Нарын облусундагы кайра иштетүү тармагынын лидери. Себеби ал ошондогу дыңды биринчилерден бузуп, керектүү сырыоонун өп чаптыгына карабай, ар кандай сүт азыктарын чыгарууну колго алган. Учурда анын кубаттуулугу суткасына 10 тонна иштетүүгө жөндөмдүү жана ошого жараша 26 туруктуу жумуш орду бар. Мында учурдагы күчтүү конкуренцияны эске алуу менен башкы көңүл асыл тукум уйлардын санын көбөйтүүгө бурулган. Андагы натыйжа кандай? Кийинки материалда айтылат. Сыртта бадачылык, ичте минтип саганчылык кылган Бакытбек Исмаилов асыраган бул сүт багытындагы уйлар алыскы Чехиядан алынып келинген. Абасы ысык жай саратанында ар бири күнүнө 20-25 литрден кем эмес сүт берет. Ошого жараша ишканада эмгек ыргагы өз максатына жетип, каймак май, сыр чыгаруунун көлөмү алдаганча көбөйөт. Ал эми күн сугуна тарткан азыркы кезде анын дээрлик 2 эсеге чейин азаяры мыйзам ченемдүү көрүнүш. Саан үчүн делинген жабдуулардын баарысынын акыркы үлгүдөгүлөр болгондуктан аткарылган жумуштардын сапаттуулугунан күмөн саноонун кажети жок. Аппараттар болсо бүт баары жакшы иштейт, ойдогудай иштейт. Бүт баары жаңыртылып турат бат-баттан. Келген аппараттарга которуп турабыз улам-улам. Үзгүлтүк жок ортодо. Түнкү сугу 15-20 градуска жетип калган ушул кезде фермадагы 200гө жакын асыл тукум малга тоют күчтөндүрүлгөн. Буга чейинки тажрыйба тастыктап тургандай, кышкысын орточо 50 тонна силос жана 30 тонна жем талап кылынат. Тилекке каршы, ат башынын климаттык кыйын шартында аларды ойдогудай белиндеп алуу олуттуу маселелерден. Андыктан баарысын Сары Өзөн чүйдөн ташып келүүгө туура келет. Албетте, бул ашыкча чыгымдар менен коштолуп, ал кандайдыр бир деңгээлде ишканада өндүрүлгөндөрдүн бааларына терс таасирин тийгизбей койбойт. Силосту ошо чүйдөн заготовка кылабыз, анан алып келип бияка беребиз өзүбүз. Бул жакка деле бастырыпсак болот экен, бирок бияктын шартына анча эмес экен да. А чүй жактан бизге выгодныйраак болот экен, ошо чүйдөн бастырып тартып келип алганыбыз бизге жакшыраак экен. Жемден Жем деле ошо жактан келет, бүт чүйдөн. Бүтүндөй Нарын облусундагы тоюттун ар түрдүүлүгүнө тартыштык эске алынуу менен жакында эле Ат башы сүт ишканасынын фермасына коңшулаш Казбек айылында чоң тоют базасы курулган. Арис эл аралык уюмунун $73 000 каржылык колдоосунун аркасында тургузулган бул объектиде 4 түлүккө жагымдуу ар кандай витаминдерге бай жемдердин жана башка керектүү заттардын чыгарылары болжолдонулган. Тырдан бери мону куруп, ушу свет алып келе албай атабыз, могу жерге трехфаскабыз жок. Бул алып келген окат аудандарыбыздын баарысы ушу трехфаска менен иштейт эле, ушул жерге рез чечип бербей атат. Жогоруда сөз болгон Ат башы сүт ишканасы да, тоют базасы да Нарын облусунда кайра иштетүү тармагынын ири объектилеринен. Демек, аларды артыраптуу колдоолорго алуудан жергиликтүү бийлик башындагылардын утаары чоң. Жазгул Зубалиева, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Кечеки жааган кардан улам Бишкек Нарын Тургар Тона жолу Кара Үңкүр Капчыгайы жана Кызыл Бел ашуусу тайгак. Жолчулар тынымсыз туз кум аралашмасын чачууда. Андыктан жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөчүлөр жана жолчулар жолго чыгаарда даярдык менен чыгып, аралыкты сактап жүрүүнү эскертет. 2 сааттан бери туруп атабыз, чыга албай өзүбүз бияка чыга албайт, бияка чыга албайт, аябай тайгак болду. Деудан эч ким келген жокпу жыргамга? Жок, келген жок. Бул тасмада 13 ноябрдагы Кызыл Бел ашуусундагы түнкү абал. Айдоочулар ашуудан чыга албай, жол тазаланбай турганын айтып наразы. Нарындагы эң кооптуу участкалардын бири дал ушул Кызыл Бел ашуусу. Чукул бурулуштар көп болуп, каттамдагы тик болгондуктан кичине эле кар жаса жол тайгак тартып, тыгын пайда болот. Ат баштан Нарын шаарына чейин кум себиле турган 17 чакырым жол болсо, мында 7 гана жолчу иштейт экен. Мындан улам айдоочулар тыгылган жерде өздөрү кум чачууга туура келет. Сеп тагы аракет кылабыз да, чыкчу жерден чыгып, чыкпачу жерден патсывка сеп. Патсывкасы болсо жакшы эле чыгып кетет элек да. Мояка келип туруп калдык. Биз өзүбүзгө эле эмес, башкаларга да тоскоолдук кылып атабыз. Биз туруп калган айынан тээ жактагы машиналар да чыга албай турат. Бизди күтүп. Көчө күнү саат 3-төн баштап эле кар баштаган. Биз көчө түндө 11-12ге чейин жүрдүк. Андан сырткары эртең менен эрте 6-да чыгып келгенбиз. Азыр балдар ошо асыраак болуп атат, жаш балдар келбей атат. Көбүнчө ушу карыган, улгайган пенсионерлер иштеп атат азыркы убактачы. Айлык аз деп ушу эме качып атышат да ушу жумуштанчы негизи.
Инерттик материалдарды кар жука жаган учурларда жолчулар эле себишет. 10 сантиметрден өйдө жааганда техникалар тартылат. Былтыр дал ушул багытта ишти ыкчамдата турган 4 даана кум аралашмасын сепкен жаңы техника Нарынга берилген. Ал эми Нарын Бишкек Торгарт унаа жолунун 258 чакырымдан ашык жолун тейлеген номер 41 жол тейлөө мекемесинде жалпы 15 техника бар. Биздин каттамда көбүнчөсү оор жүк ташуучу машиналар жүрөт, көбүнчөсү айдоочулар устагы ушу ашуу белдери келгенде цепти, кышкы дөңгөлөгүн даяр келсе жакшы болот эле да. Качан ушу бир жерге туруп тайып калгандан кийин ашуу белинин жарымына жеткенде тайгалакка атайын цептерин ошондо иле башташат. Ошо мисалы ашуу белдерин түйүнөн растан алып чыгып кетсе, чыгып ашуу эле кетишет да. Дөңгөлөгүңүз жаман деп айтпайм, даш экен, бирок алмаштырышыбыз керек болуп калат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери автобекетке жана айылдарга каттаган такси кызматындагыларга барып, атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кышкы дөңгөлөктөрүн текшеришүүдө. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздук камсыздоо бөлүмү кызматкерлери тарабынан айдоочуларга эскертип берет элек жана чакырат элек. Автоунаалар алыс жолго чыкканда жол эрежесин так сактап, техникалык абалына көңүл буруп, 500 метр аралыкта сактоого. Нарын Бишкек Торгарт унаа жолунда учурда каттам ачык, бирок ашуулар тайгак. Норuz Аблаев, Жолдош Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын облусу боюнча 4,5 миң адам кант диабети оорусу боюнча каттоодо турат. Алардын 45-и 1 жаштан 14 жашка чейинки балдар болсо, ал эми калганы чоң адамдар. Жылдан жылга бул дарт жашаргандыктан түшүндүрүү акциялары байма-бай өтүүдө. Оорудан кантип сактанабыз, кабарчыбыз Жаркынай Гүлташыр кызы айтып берет. Жүзүмкан Исмаилова өз кантыңды билип ал акциясы түзүп берген шарттан пайдаланууда. Текшерүү учурунда анын канындагы канттын деңгээли 5,2 болсо, кан басымы 190-100 болуп жогорулап кеткени аныкталды. Ак калачандар ага медициналык кароодон дагы бир жолу өтүүнү сунушташты. Сахар канттын өлчөмүн текшергенде 5,3 бул багы нормада деп эле санадык, бирок кан басымым өтө жогору экенин белгилешти. Барып көрүнгүлө деп 190-105 депчи. Аябай жогору, ден соолукка көңүл буруш керек деп. Дарыгерлердин ушуна келип турган бизге аябай жакшы экен. Бул дарыгерлердин эмгеги зор. Бул акция ар жыл сайын 14 ноябрда бүткүл дүйнөлүк кант диабетине каршы күрөшүү күнүнө карата Нарын облустук үй-бүлөлүк медицина борбору жана ден соолукту чыңдоо кабинетинин кызматкерлери менен биргеликте уюштурулуп келет. Бул жолу президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери үчүн өткөрүлүп, жалпы 45 кызматкерге кандагы канттын өлчөмүн билип алууга шарт түзүлдү. Бүгүн эртең менен 8:30 баштап башталган бул акция. Биз эртең менен келгенден баштап баардыгы жалпы киши 22 кишиден текшердик сахарга. Мунун ичинен 5 кишинин сахары жогору болуп чыкты. Эми бул тамак ичкенден кийинкиси бар экен, тамак ичпегенден кийинкиси бар экен. Ошолордун ичинен 5 кишини биз сахары жогору деп билдик да. Эң жогоркусу 7-8 болду. 7-6, 7-2 болду. Андан кийинкилери 6-5, 6-6 менен. Кант диабети бул организмде инсулин гормону жетишсиз болгондо же натыйжалуу иштебей калганда пайда болуучу өнөкөт оору. Кант диабетинин эң коркунучтуу жагы ал узак убакытка билинбей өнүгүп, оорунун кеч стадиясында гана билинери айкын боло баштайт. Бул болсо жүрөк кан тамыр оорулары, бөйрөктүн жетишсиздиги, көздүн көрүүсүнүн начарлашы жана нерв системасынын бузулушу сыяктуу олуттуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Диабеттен улам пайда болгон жараттар өзгөчө буттарда айыгышы кыйын болуп, кээде ампутацияга чейин жетиши мүмкүн. Бизде азыр образ жизни деп коебуз да, адамдардын жашоо шарты, ушундай малоподвижный образ жизни деп коебуз, мындай олтуруп иштөө менен байланышкандыктан ушул администрациядан баштап атабыз. Ошол бул фактор рискага кирип калат. Көбүнчө сидячий образ жизни, отуруп иштеген адамдар, кыймыл аз болот дагы, ошол аз кыймылдуулук адамда ашыкча салмак топтоого алып келет. Анан ошол негизинде дагы диабет болуп ооруп калуу коркунучу көбүрөөк жарала баштайт. Ошол себептен ушул адамдардын мүмкүн убактылары жок, больницага барып кайрылганга. Бир чети болсо кант диабети бул симптому жок өтөт да. Симптому жок болгондуктан кайрылбашы да мүмкүн адамдар. Ошон үчүн жеринен ушундай канттын деңгээлин өлчөө үчүн ушул администрациядан башталды. Белгилей кетсек, акыркы жылдары кант диабети балдар арасында көбөйүп, Нарын облусу боюнча 1 жаштан 14 жашка чейинки 45 бала каттоодо турат. Кант диабети менен ооруган балдардын саны
25 деп койсок дагы болот, подростоктор өтүп атат да. Анан подростоктор дагы ошолорго тете болуп, жалпы жолунан подростоктор кошкондо Нарын областында 45 больной бар бизде. Первый тип булар, биринчи типтер. Анан балдардын эң кичинекейи 1,5 жашта. 1,5 жаштагы бул Нарын районунда балдардын ичинде сахарный диабеттин оорусу аябай жайылып атат, көп болуп атат. Дартты жашырса жайылат, дарыласа айыгат. Дарыгерлер кант диабет оорусун эрте аныктоого шарттар жеткиликтүү экенин эскертип, текшерүүлүүгө чакырышат. Жаркынай Күлташыр кызы, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат программасы соңуна чыгат. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөт. Кесиптешибиз Жазгүл Усубалиевага ыраазычылык билдирели дагы берүүбүздү алдыны көзсө уланталы. Алдыда бизде дал ушул кыргыз адабиятындагы жаңылануулар, жаңы тамсил жанрындагы чыгармалардын жарык көрүшү боюнча кесиптешибиз жашынакай репортаж дайындаган. Негизи эле кыргыз адабиятында Медин Алыбаев, Райкан Шүкүрбеков баштаган көптөгөн баягы тамсил жанрындагы чыгармалардан кийинки муун эмнегедир ортодо бир аз солгундап, дал ушул жанрда көптөгөн чыгармалар жаралбай калганын байкасак болот. Учурда дал ушул улуу жолду улап, куйкум сөздөрү менен атайын кыл калемин сынап жаткан биздин жердештерибиз да жок эмес. Айтсак, Назара Разакова дагы бүгүнкү күндө өзүнүн Мен ким, мен жана тамсилдер таймашы аттуу китептерин басмадан чыгарып, дал ушул жерлерде коюп жаткан маалы. Дал ушул тамсилдер таймашы кандай болгон чыгарма? Кесиптешибиз кененирээк айтып берсин. Актрисалыктан эмгек жолун баштаган ырчы оончу Назара Разакова акындык өнөргө да сүңгүп кирип, куйкум сөздүү тамсилдерди жаратып, кыл калемин сынап келет. Ушундай ар тараптуу өнөрдүн ээси Назар Айым 2023-жылы Мен киммин аттуу поэзиялык, сатиралык жана оонду ырлар жыйнагын жарыкка чыгарып, окурман журтчулугуна тартуулаган. Жакында 42 тамсилдерден турган Тамсилдер таймашы аттуу китебин басмадан чыгарып, бет ачаарын жерлерде өткөрүүдө. Мен киммин? Мен аялмын. Жүрөгүмдө сүйүү оту күйүп турган, назиктик, акылмандык толуп турган, дүйнөнү сулуулук багындырса, суктандырып үлүшүмдү кошуп турам. Тамсилге ыктап, сатирага ыктап келатканыма 10 жыл болуп калыптыр. Мынакей 2009 жыл болуптур. 2016-дан баштаган буюрса. 2016-дан баштап сатира жазып, поэзия жазып, анан аякы ошо 2020-дан баштап тамсилге ыктадым да, аябайчы тамсил жазып баштадым. Эмнеге дегенде, анткени өзүм баягы театрлык студияда окуп жүргөндө биз ар кандай тамсилдерди окучубуз да, айтчубуз. Мухтар Борбогуловдун, Райкан Шүкүрбековдун, Медин Алыбаевдин, Крыловдун, Михалковдун тамсилдерин чоңойдук да. Анан кийин ошондо ушундай жаш кезимде баягы тиленген элекем, тилегиме жетип отурам буюрса. Келаткан алгач таптан ыр жолдо, өнөр деп кең талаа бийик соодо, театрды сүйүп мен багынганмын, образымдын ар бирин теңеп тоого. Назара Разакова турмуштагы терс көрүнүштөрдү, адамдардын кулук мүнөзүн сынга алып, курч мүнөздө жазылган тамсил жанрына батыл аралашып баштагана 4 жылдын жүзү болгон. Бул аралыкта чыгармачылыгы такшалып, курч, мааниси терең, философиясы бийик сатираларды жарата алды. Курч жанр болчу. Жеңил желпи көрүнө берет сыртынанчы, мындай жеңил желпи көрүнө берет, бирок окуп көрсөңөр, мен китептеримде анан чоң тарбиясы, таалими, философиясы абдан күчтүү. Кыргыз адабиятына Медин Алыбаев, Райкан Шүкүрбеков баштаган тамсил жанрында акыркы муун катары Жолочу Рыспаев гана калемин сынап келген. Учурда унутулуп бараткан сатира жанрында улуу көчтү Назара Айым улап, жаңы өмүр тартуулоодо. Бул анын чыгармачылыктагы секириги, жаңылыгы десек болот. Аз болгон Мухаммед Калый Турсуналиев, Жолочу Рыспаев, бир топ биздин акын жазуучуларыбыз бар, ошолордун тамсилдери бар. Бирок ушу кийинки кезде, бул союз тарагандан кийин дегенде, кийинки жаштар тамсил менен деле иши жок болуп калган. Тамсилди качан айтчу элек, биз театр окуу жайында окуп жүргөндө, бул образ менен иштөөгө аябай жардам берет да. Ар бир жаныбардын кыял жоругу, мүнөзүн алып чыгып, ошол бир бизди
актер катары сындырууга жардам бере турган жанр да бул тамсил. Каарманыбыз сахнада түрдүү ролдорду аткарып, калеми аркылуу поэзиялык, сатиралык чыгармаларды жараткандан тышкары мугалим устатта болуп, окуучуларды тарбиялап келет. Анын актерлук өнөргө тарбиялаган окуучулары бүгүн чыгармаларын жандуу окуп, ыр сүйүүчүлөргө жеткирген канат бута болууда. Биздин мектепке деген 5-классымда, мен 5-классымда Назар эжей педагог катары кирген, кружоккочу. Анан кийин ошол кружокко эле мен барып көргөн болчумун, балким кызыгып кетем деп. Ошентип барып көрүп, 3 жыл болду. Мен азыр 8-классмын. Азыр 3 жылдан бери бирге келатабыз. Ой, Ирда! Чоң артисттин алды чындап. Медалын тагынып, жаркырап. Элдин баарын чогуттум айлап. Келгендери келишти. Той деп тургап. Чыныгы көрмандары бар экен. 1-2. Алар да кешикте. Назар эженин тамсилдерин, поэзияларын окуганда мен өзүмдү ушул жашоодо кандай гана кишилер болот, эмне болот, кандай кыйынчылыктар болот билип турам. Себеби дегенде Назар эже жазганда эң аягында бир катылган бир эмеси болот, философиясы болот. Аны деген көп адам түшүнөт, түшүнбөгөндөр деле бар. Бирок мен түшүнөм. Ал деген аягында деген жашоодо мындай болот деп сабак берет. Ошол тамсилдерди түшүнүп, анан кийин философиясы кайсынысы жакшы болсо ошону өзүм дагы тандап алам. Назара Разакова 1982-жылы Россиянын Москва шаарында туулган. Жалал-Абад облусунун кызы болот. Ал театралдык окуу жайда окуп жүргөндө эле Нур Борбор жазуучулар бирикмеси менен байланышта болуп, чыгармачылыгын такшалтып келген. Негизги адистиги театралдык педагог. Сахнада Венеситонун Каркыранын канаты спектаклинде Каркыра сууну, Пармановдун Дүйнө ирмеми спектаклинде Балакайды жана башка көптөгөн ролдорду жараткан. Максат Абдыракунов, Токтосун Жакупов, Теңир Тоо таңы. Биз болсо берүүбүздү алдыны көздөй улантабыз. Кимде ким жаңы гана биздин катарга кошулган болсо, сиздер үчүн дагы алдыда мыкты рубрикалар орун алмакчы. Албетте биздин берүүбүздү ар дайым биздин бөөктөрүбүз дагы унутпай калбайт. Бул ирет дал ушул балдардын тили өзгөчө бир бал деп бекенден айтылбаса керек. Анткени бир тамтум басканы, андан сырткары дал ушул бир башкача сонун сөздөр менен керемет бир баягы уйкалыштарды чыгарып, бир жүрөктү эзген керемет биздин бөөктөрүбүздүн дагы алдыда бала тили балуу рубрикасында айтылчу ырлары бар. Биргеликте көңүл буралы, андан кийин жолугалы. Өнөр алды кызыл тил, өнөрүңдү мундамын, өнөрүңдү жашырбай, өргө чапкан кызыл тил. Тыңша угуп туруңуз, таттуу бекен тилибиз, тазалап көрүңүз, таза бекен тилибиз. Кылгызмын дейсиң бага, кыйсактап билеп туруп, кылгызмын дейсиң бага, кылгытча алак сүйлөп туруп, кылгыз эмес кылгытты тыдытканда, кылым келген тахын унутканда, кылгыз эмес кыйсактап капак кийип, кады бакын какын коротканда. Скоро я буду военный или просто летчик, как гробах. Обыкновенный, всех я буду защищать. Я учительница школьный, детям знания подарю. Дети будут довольны, я вам точно говорю. Коңыр тартып туз тарап, коон алма дит тарас. Аңыз кетип мүнүскө, бөдөн өгө куш салат. Кыргыз тилин билбесең, кыргыз тилин сүйбөсөң, кантип жасап жүрөсүң, эне тилин күйбөсөң. Балдардын таттуу тилин көргөн соң биз берүүбүздү алдыны көздөй улантып, дал ушул айтылуу Ташырабад жергеси, Ташырабад жөнүндө кененирээк маалымат кылалы деп турабыз. Негизи эле акыркы кездери дал ушул туристтерди тартуу максатында дагы Ташырабад өзгөчө ролду ойноп жаткан маалы. Бул жайдын дагы өзгөчө сырлары, анын тарыхы дагы кеңири камтылган. Кесиптешибиз Жазгүл Усубалиева айтып берсин. Биргеликте Ташырабад жергеси жөнүндө маалымат алалы.
Борбордук Азияда курулган архитектуралык эстеликтердин арасынан Нарын облусунда жайгашкан айтылуу Таш-Рабат тарыхый комплекси эң уникалдуу деп эсептелип келет. Себеби Таш-Рабатка окшош чоң архитектуралык курулуш ыкмасы татаал эстелик бүтүндөй Азия аймагында жок. Жалаң жалпак таштардан салынгандыктан ал Таш-Рабат аталып, бүгүнкү күндө дүйнө элинин туристтерин кызыктырган уникалдуу жайга айланган. Таш-Рабат деңиз деңгээлинен 3600 метр бийиктикте, Нарын облусунун Атбашы районунун борборунан 80 километр алыстыкта, Тянь-Шаньдын тоолорунун арасындагы Каракоюм капчыгайында жайгашкан. Кербен сарай жоңулган таштардан ылайга тургузулган имарат. Анын маңдай жагы чыгыш тарапка каратылып, чарчы формада курулган. Имараттын бийиктиги 20 метрдей, тик бурчтуу формадагы кумпалуу 31 бөлмөдөн турат. Бөлмөлөр 3 топко бөлүнөт. Коридордун эки тарабындагы бөлмөлөр, залы жана анын тегерегиндеги бөлмөлөр. Коридордогу биринчи эшик аркылуу 3 кароол үйгө өтөт. Дубалдын чыгыш тараптагы бурчтары мунаралар менен бекемделген. Имараттын негизги залына узун коридор аркылуу кирет. Анын эки жагында бөлмөлөр бар. Залы имараттын батыш тарабында. Ортодо жайгаш бөлмөлөр жана кичи залдар менен байланышкан. Анын төбөсү диаметри 9,5 метр болгон кумпа менен жабылган. Имараттын бөлмөлөрү жана кумпа алебастр менен жашып алып, геометрикалык уйму чиймелер менен кооздолгон. Бөлмөлөр төбөсүндөгү көзүнөктөр аркылуу жарык менен камсыздалган. Бөлмөлөрдүн төбөлөрү да арка сыяктуу жарым шар формасында жабылган. Таш-Рабатта Борбордук теңир тоо аркылуу өткөн Улуу Жибек жолундагы кербенчи саякатчылар жана башкалар тээленген. Таш-Рабат жөнүндө алгачкы жолу Мухаммед Хайдар эскерип, эстелик 1408-1416 жылдары курулган деп эсептейт. Орто кылымдарда Улуу Жибек жолунда Таш-Рабат жебек кербен сарайдын кызматын аткарып, соодагерлер менен саякатчылардын дайыма токтоп өтүүчү жай болгон. Таш-Рабат ошол алыскы мезгилде Чүй жана Фергана өрөөндөрүн Кашкар менен байланыштырып турган соода жолунда жайгашкан. Мергенчилер менен малчылар үчүн бул таш сарай адаттан тышкары курулуш болуп, ал жөнүндө ар кандай байыркы уламыштар айтылган. Таш-Рабаттуу окумуштуулар 19 кылымдын аягында жана 20 кылымдын башында гана жакшылап изилдей башташкан. 1980 жылы өлкө үчүн өзгөчө тарыхый мааниси бар бул маданий эстеликти реставрациялоо жүргүзүлгөн. Учурда ага ар түрдүү өлкөлөрдөн келген туристтердин саны арбып келет. Жазгул Усубалиева, Нурсултан Болотбеков, Мирзат Муталипова, Теңир Тоо таңы, Атбашы району. Алдыда бизде дал ушул өнөр ээлери дагы унутта калган эмес. Айталы дегенибиз, мына ошол өз колунан керемет буюмдарды жасап, өзүнүн өнөрү менен бүгүнкү күндө чакан кирешеге чыгып дагы жаткан биздин багы жердештерибиз жок эмес. Негизи эле ар бир адам өзүнүн табиятынан өнөрлүү болуп төрөлөт экен. Бирок өнөр бакканды дагы үйрөнө билиш керек экен. Ар бирибиздин ичибизде жаткан өзгөчө талантыбыз, өнөрүбүз бар. Мына ошону байкап көрүүгө, аракет кылып көрүүгө, андан бир керемет нерселерди жасап чыгууда дагы сөзсүз түрдө өнөр багууну дагы үйрөнүшүбүз керек. Алдыдагы биздин репортаж дал ушул өзгөчө өнөрдүн ээси тууралуу кеп болмокчу. Илгертен энелерибиз өнөр ээси, колу уз болушкан. Сайма сайып, кийиз жасап, шырдак шырып, ал тургай кийимдерди тигишкен. Алардын ар бир жасаган иши ар бир адамга жагаарлык жана сөзгө алынаарлык болгон. Азыр да энелердин колунан жаралган баалуу эмгеги шырдак. Шырдак бул кыргыз элинин байыркы маданий мурастарынын бири. Дүйнөлүк аренада бул кооз оймолуу кийизден жасалган килемдер Орто Азиянын көчмөн элдеринин символу катары белгилүү. Көп жыл убакыт агартуу тармагында эмгектенүү менен мектеп директорлук кызматты аркалаган каарманыбыз Атбашы районунун Ачагайыңды айылынын жашоочусу Тоюнбүбү Аманова азыр ардактуу эс алууда. Мындан улам бош жатпай, айылдагы кол өнөрчү айымдардын башын бириктирип, чебер колдор кооперативин түзгөн. Уз айымдын кол өнөрчүлүк тармагына келип калышына белгилүү кол өнөрчү Динара Чочунбаеванын сунушу себеп болгон. 2010 жылы уюшулган коом бүгүнкү күнгө чейин өз ишмердүүлүгүн токтотпой улам жаңыланып, изденүү менен буйрутмаларды кабыл алып, кол өнөрчүлүктүн бир канча түрүн өздөштүрүшкөн.
Америкалык ишкерлер менен келишим түзүп, айылдагы социалдык жактан колдоого муктаж кол өнөрчүлөрдү чыгарып, үй бүлөлүк бюджетин толуктоо максатын көздөгөн. Мындан сырткары чет элдик ишкерлердин берген буйрутмаларына жараша кыргыз кол өнөрчүлүгүн жайылтуунун аракетинде. 2010-жылдары уюшулду да Чебер колдор деген коомдук бирикме. Ошол бирикмеге эже менен иштешип аткан келин кыздарды тарттык. Курамы 15 адам. Азыр постоянный ал жерде такай 15 адам иштейт, бирок надомниктер көбүрөөк. Эми алар деле өнүп өстү, 2000-жылдан бери 23 жыл өттү. Келин алдык, эксперти дегендей курамыбыз кеңейди. Ар бир үйдө 3төн 4төн топ ушул мындай мүчөбүз. Бул эми шырдак кол өнөрчүлүк, үй бүлөлүк жумуш деп айтсак болот. Топтогу айымдар жүндөн ар кандай буюм тайымдарды жасап, үй бүлөлүк жумуш катары кабылдап, өз кирешелерин толукташууда. Алар жасаган эмгектерди сырттан келген туристтер алып, алардын зор кызыгууларын жаратышууда. Жакында эле Казакстан өлкөсүнө шырдакты жасап жөнөтүштү. Казакстандан бир Алматы шаарынан бир ишкер келип, ушул биздин кол өнөрчүлүк менен таанышып, анан бизге ушундай бир натуралдык, табигый өңдөгү шырдактардын акалышын, оюлардын акалышы менен шырдак жасап бересиңерби? Ал жагып калса, анан өзүбүздүн биртке оюларды, оюмдарды киргизип, анан силерге заказ берет эле, иштешели деп кетишти. Чебер кол айымдар шырдактын өзгөчөлүктөрүнө басым жасашат. Анткени шырдак шырылышы менен шырдак. 2012-жылы каттоодон өтүп, ат башынын кол өнөрчүлөрү биригип, жардамалык иштерди көрсөтүп, кол өнөрчүлүктү жайылтуу максатын айтышкан. Ошондон улам Кыргыз шырдагы фестивале чоң масштабта райондун борборунда өткөн. Анда жүздөгөн шырдактар орун алып, анын жайылышына өз салымын кошууга жетишкен. Азыркы тапта буйрутмаларга жараша кызга сеп даярдап, бош убакыт дээрлик жокко эсе. Бул жаатта көп окууларга катышып, башка кол өнөрчүлөр менен тажрыйба алмашып турушат. Бул өнөрдү кийинки муун улантып кетсе дешет. Топтун мүчөсү Кымбат Асиекова шырдактарга жээк, жиптерди ийрип берет. Андагы негизги курал ийик деп аталат. Бул ийирген жүндөр шырдакты жээк деп коет, шырдакты жүрмөгөнгө керек. Мурунуракта ошо байпак, колгап түйүп, энеталарыбыз бизге ошонтип берчү да. Азыр деле бар, бирок сейрегирээк болуп калды да. Байпак, колгап түйүп, ошого пайдаланабыз да жүндү. Бул атайын могулук аспап менен ийребиз. Түйдөк жасап алып жүндү жана андай тытып, жакшы тазалап, түйдөк жасап алып анан ийрип, анан пайдалана баштайбыз. Ушул шырдакка да керек жээк деп коет момундай жээктерге. Шырдакка оюу түшүрүлөт. Анын мааниси да өзгөчө. Мындан улам этно стилге басым жасашып, оюуну ар кайсы формалардан алып, оюу чыгарат. Топ дагы аларга басым жасайт. Ар биринин мааниси чоң. Биз сапаттуу кийиз жасап алышыбыз керек. Сапаттуу кийиз жасоого чейин биз ошо жүндүн сапатын жакшы тандап алышыбыз керек. Анан канчалык кийиз сапаттуу болсо, шырдагыбыз ошончолук сапаттуу чыгат. Андан кийин өзүң айткандай чын эле ошол шырдакка салынчу оюу дагы бир өздөн келинде бир жарашыктуу, жакшынакай, бир ойду билгизген, жакшы бир оюларды түшүрүшүбүз керек. Кол эмгекке толгон бөлмөнүн бир бурчун кызыктуу оюнчуктар жана сувенирлер ээлеген. Алар топтогу жаш кол өнөрчү Үмүттүн кол эмгегине таандык. Мындай чакан буюмдарды белек катары берүүгө ыңгайлуу. Андыктан кардарлардын көбү сырттан келген туристтер болгондуктан суроо талап жогору. Ошол эки буюмдарды, сувенирлерди атайын лейк алып чыйып алабыз, интернеттен алабыз. Ошолорго окшоштуруп жасаганга аракет кылабыз. Кээде биз өзүбүз ойлогондон да жакшы, сапаттуу, өзүбүзгө жагат, жакшы чыгат да. Энетен кызга өтүп келе жаткан улуттун баалуулуктарынын сап башындагы кол өнөрчүлүк муундан муунга уланып, кылымдарга жайыла берсин демекчибиз. Жазгул Субалиева, Бексултан Жолошбеков, Мирзат Муталипова, Теңир Тотаңы, Ат башы району. Мына ушундай өнөргө бай айымдар менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Алыдагы 2 күндүк күнүңүздөр, эс алуу 2 күндүк күнүңүздөр эстен кеткис сонун көз ирмемдерде тартууласын. Кайрадан дүйшөмбү күндүн таңында Теңир Тотаңы таңкы түз берүүсү ар бириңиздердин ишиңиздерди капкылап кутмантан кааламакчыбыз. Андыктан ар дайым биздин каналдан алыстабаңыздар. УТРК Нарын каналы ар дайым сиздер үчүн кызмат кылат. Кызматыңызда да болдум мен Жупара Насырова жана Нурсултан Болотбеков, Бектемир Исажан уулу. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.